Бул Кыргызстан өз каражатына сатып алган Dash 8Q 400 учагы. Канадалык компаниядан өндүрүлүп чыккан учак 80 орундуу жана тиешелүү заманбап жабдуулары менен Манас аэропорту дээрлик бардык 11 аэропортту оңдоп түзөп, өз каражатына 2 учакты сатып алды жана ага калктын чөнтөгүнө жараша билеттерди сатуу үчүн Asman Airlines ишканасын түздү. Сатылып алынган учактарды Кыргызстандын аба жолдоруна ылайыктап кайра башынан техникалык жөндөө иштери жүрдү. Учактын бири сентябрдын аягы каттамга чыгат, экинчиси техникалык кароодон өтүп күздүн аягы келет. Жогоруда көрсөткөн жаңы учакта жаркыраган күтүү залдарда кыргызстандыктар 2000 сомдон башталган авиабилеттер менен 27 сентябрдан тарта каттай баштайт. Ага чейин 30 жылдан бери эл аймактарга каттоодогу шартты, маданиятты карап көрөлү. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин облустан облустарга же борбордон айлапа каттаганда негизинен башында орустардын Жигули Нивасы менен, андан кийин немистердин Audi 100 деген унасы менен, азыр эми Жапондардын Honda Step деген унасы менен каттап көндү. Эгер сырттан келген бир турист Манас ордону көргүсү келсе, ал сөзсүз автобекетке келип, могул жерде талас деп кыйкырган таксилердин талашында калып, ошол Honda Step'тин бир бурчунда жетпестен башка айласы жок. Анткени эгемендик алгандан бери Кыргызстанда бир дагы бир темир жол, же болбосо авиа каттамдар жанданган эмес. Постсоветтик мамлекеттердеги 90-жылдардын боёгу толук кетелек көрүнүштөн арылып, Кыргызстан жакын арада сапарда жүрүүнүн жаңы маданиятын калыптандырганы турат. Ал үчүн эмнелер жасалды? жылдын 15-июнунда Талас аэропортунун курулушу башталган. 17-синде президент Садыр Жапаров УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен биргеликте иштин жүрүшүн көзөмөлгө алып кеткен. Авиа каттамдарды жандантуу оңой иш эмес. Талас аэропортунун мисалында калгандарынын да абалын түшүнсөк болот. Алды жарыктан толук чыкса, айрымдары илең салаң гана иштеп жаткан. Мисалы бул Кербен аэропортунун оңдолгонго чейинки абалы. Кыргызстандын региондук аэропорттору көбү каралбай калгандыктан айрымдары оңдоп түзүүдөн өтсө, айрымдарын түп тамырынан жаңылоого туура келди. Курулушу башталганына туура 9 ай болгондо Талас аэропорту ишке берилди. Саатына 100 адамды тейлегенге мүмкүнчүлүгү бар аэровокзал, заманбап жабдуулар, унаа токтотуучу жайлар элге кызмат кылат. Жакынкы күндөрү Каракол аэропортунун курулушу бүткөнү турат. Эл аралык талаптарга ылайыкталган масштабтуу долбоорлордун бири. Разаков аэропортун кеңейтүү боюнча иштер башталды. Казарман аэропорту жаңыланып, сертификациядан өттү. Аба дарбазасы ачык. Жалалабад аэропортун жаңылоонун экинчи этабы башталды. Кербен аэропорту толук оңдоп түзөөдөн өтүп, сертификациясын алды, элге кызмат кылууга даяр. Азыр эми Манас аэропортунда учуп конуу тиркелерин, VIP залдарды кеңейтүү боюнча иштер башталганы турат. Айта кетчү жагдай, мамлекеттик бюджеттен кошумча каражат деле берилген эмес, же сырттан бир грант алынган эмес. Кызыгы 30 жылдык кирешеге оңдолгон аэропорттор акыркы 3 жылда түшкөн каражатка кантип оңдолуп, кантип учактар сатылып алынышынын сыры көңүл бурдурууда. Каржы булактары ошол өзүнөн өзү кетип атат. Бюджеттен эч бир финансиялар кеткен жок. Мындай тарыхта мындай айтканда бул болуп көргөн эмес. Мындай айтканда буга саясий эрк керек, саясий стабилдүүлүк керек, өлкөдө дагы, коомчулукта дагы. Ошо баары шартты базыр болуп, мындай айтканда ошо азыркы учурда болуп аткан иштер ошонун натыйжасы да. Бул экономикалык мындай айтканда эреже да, аксиома деп коебу. Атаандаштык бар жерде сөзсүз сапат жогорулайт. Баа ылдыйлайт да. Анткени бир эле монополист боло берсе, конечно, бир эле эч ким атаандаштык жок да. Кандай гана баа коюп койсо ошондой боло берет да. Атаандаштык жаралса, мына Asman Airlines тез жетке атаандаш болуп экинчи компания түзүлдү уже.
Кыргызстан кийинки жылы дагы бир учак сатып алган турат. Ошентип, өлкө аскердик багыттагыларды кошпогондо 3 тик учак, 2 самолет сатып алды. Мындан ары Кыргызстанга келген туристтер же ар кандай даражадагы сыйлуу коноктор бардык аймактарга учак менен жеткенге шарт түзүлөт. Туристтерди мындай кой 2018-жылы көчмөндөр оюндарында Туркиянын биринчи айымы Режеп Тайып Эрдогандын жубайы унаа тыгынында калып, ыңгайсыз абалда калганбыз. Андан дагы өкүнүчтүүсү 2015-жылы Токтогул районунун Чечкан капчыгайында чыккан өрттө жүрөгү Казакстандын тик учагы тартылган. Ал эми жүргүнчү тейлеген учактардын дээрлик бардыгы 1991-1998 жылдары жасалган. Көбүнүн эскилиги жеткен абалда. Эреже боюнча өндүрүштөн чыкканына 25 жылдан ашкан учак каттамдан алынышы керек. Өлкө эми гана жаңы учактар менен авиапарктарды толуктай баштады. Садыр Жапаров президент болуп шайланары менен авиа тармакта терең изилдеп, анын жыйынтыгы менен 2022-жылы жазында жарлык чыгарган. Анда аткарыла турган иш пландар ийне жибине чейин так көрсөтүлгөнүн байкасак болот. Аба каттамдарды бардык алыс аймактарга жеткиликтүү деңгээлде жандантуудагы негизги максат жол кырсыгынан каза болгондордун санын азайтуу. Ашууларда жол жабылып азап тарткан элдин турмушун жеңилдетүү эле. 2023-жылы өкмөт региондордогу дээрлик бардык аэропортторду жаңылап, учак сатып алууга келишим түзүп, элди жол коопсуздугунан сактоого жан үрөп иштеп жаткан 1 жыл ичинде Кыргызстанда жол кырсыгы 783 адамдын өмүрүн алды. Анын ичинен эң үрөй учурган учурлар борборду четки аймактар менен байланыштырган кан жолдордо болду. Bir унаада бараткан бир үй бүлө мүчөлөрү мерт кеткен окуялар катталды. Бирок мындай окуялар өлкөдө тез эле унутулат. Анткени жүрөк үчүн алган жол кырсыктарынын болуп туруусу жаңылык деле болбой калган жана элдин кан жолдон башка тандоосу да жок. Маселен, Кыргызстанда 2010-2020 жылдар аралыгында жол кырсыгынан 10 миңге жакын адам каза болгон. Кыргызстанда облус аралык жолдордогу унаа кырсыгынын көп болушу эгемендик алгандан берки таалылуу көйгөйлөрдүн бири болуп келе жатат. Эми ички аба каттамдардын жанданышы жол кырсыгын азайта алса, коротулган миллиондордун мамлекет башчыдан тартып жөнөкөй чиреткичке чейинки кызматкерлердин эмгегинин акыбети кайтат. Биздин максат аба транспорт тармагын өнүктүрүү, республиканын алыскы аймактарынын ортосундагы аба каттамдарын жандандыруу жана эл журтубуздун карым катнашына альтернативдүү жол катары ыңгайлуу шарттарды түзүү болуп саналат. Кудай буйурса, келечекте 2020 жылга чейинки Кыргызстан жана 2020 жылдан кийинки Кыргызстан деген ат менен тарых барактарында калгыдай кылабыз. Эми Манас аэропортунун астында түзүлгөн Osman Airlines авиакомпаниясы аткара турган иштер тууралуу. Жаңы келген 2 учакты дал ушул компания иштетет. Антпесе ички аймактык каттамдарды аткарган жалгыз Тезжет компаниясынын иши элдин муктаждыгын аткара албай жаткан. Маселен, ушул жылы июлдун башында самолету бузулуп, Бишкектен Жалалабадка, Баткенге жана Разаковка авиакаттамдар белгисиз убакытка токтогондо, анын монополисттик аракеттери сынга кабылган. Баалардын кымбат болушу тынбай көтөрүлгөн маселелердин бири болчу. Мындан ары кыргызстандыктар айылапа каттоодо Батыш автобекетке барып такси издебей эле үйдө жылы жумушак олтуруп, Osman Airlines авиакомпаниясынын тиркемесинен билет алса болот. Мисалы, Бишкектен Таласка авиабилет карай турган болсок, 29-сентябрга бар экен. Билет басы 2100 сом. Бишкектен Разаков аэропортуна карап көрөлү. Бул жакка 3300 сом дейт. Бул эркин атаандаштыкка жаралган авиабилеттин баасы. Аймактарга авиабилет бааларынын 2000 сомдон башталышы канчалык реалдуу? Биринчиден Dash 8Q400 учагынын тандалып алынышы техникалык жактан майды үнөмдүү короткон марка. Анын үстүнө Кыргызстандын географиялык шартына ылайыктап техникалык кароодон өттү. Экинчиден авиакаттам 3 багыттуу болот. Мисалга, бир каттам Бишкектен Жалалабадка же Казарманга, андан ары Баткенге чейин түзүлүшү мүмкүн. Башкача айтканда, жолго оң аэропортторго жүргүнчө сала кеткендиктен билет баасын арзан кармап турууга шарт түзүлөт. Урматтуу президентибизден задача коюлган. Өзүбүздүн авиакомпаниябызды ачып, минималдуу рентабельность менен бааны түшүрүү
направленияда. Ошон үчүн биз учактарды алып атпайлыбы? Кыргызстандык авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006-жылы Евро биримдиктин кара тизмесине кирген. Андан чыгууга буга чейинки 5 президент өз мүмкүнчүлүгүнө жараша аракет кылганы менен оң жагына чече албай келди. Азыр эми Кыргызстан кара тизмеден чыгууга кадам таштап жакындай баштады. Биз активдүү түрдө Еврокомиссия менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Сүйлөшүү гана эмес, биз жолугушуп Данияр Кубатбекович Европа биримдигине барып, ошол департамент DJ Move деген департамент жетекчилери менен жолугушуп, жол картасын түзгөнбүз. Мисалы үчүн мурун бир гана переписка эле болчу, азыркы учурда уже конкрет түрдө жол картасы бар биздин Евро биримдик кара тизмесинен чыгаруу боюнча. Быйылкы жылдын жыйынтыгын чыгара келгенде авиа каттамдар 13%га өскөн. Ички каттамдарды көбөйтүүгө толук шарт түзүлдү. Азыр эми тышкы авиа каттамдарды көбөйтүү боюнча иштер кызуу жүрүп жатат. Ошентип, реанимациялык абалга келип калган авиа тармакты кирешелүү тармакка айлантуу процессине коомчулук күбө болууда.